Конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28 октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам. Эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт, конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең менен баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип биринчи статьясынан баштап 114-статьясына чейин постатейно окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, анан алдыга жылабыз. Жаңы системаларды түзөбүз.